Жаңылышпайм, эки лидер команда. Бул эки команда ар дайым Бай стадионунда беттешет. Жалпыңыздарды экранга жакын жайгашыңыздар дейбиз. жана топ дарексиз ортон коюктан Келдибек Талантбек уулу. Жанында Рамин Ахматов бар. Жок, алдыны көздөй, мыкты кесип берүү жана Айпанжан ичине кирип барат. Өзү сокку жолдо жана гол эмес. Борборго пас. Аликперов топту кууп жетти. Бекбердинов менен болгон кагылышуу болгон жок. Айпаттын ичине киргизип берүү жана акыркы сокку аткарылган жок. Асына келген көпчүлүк легионер оюнчуларды мыкты тандап келүү жөндөмү бар. Жана чабуулда Дордой мына мынтип ыкчам чабуул жаратуу мүмкүнчүлүгү. Кайрат Изаков чабуулга кошулду жана Аликперов оң тарабында бар. Өзү сокку жолдоп көрүүдө. Жер бойлото тебилген сокку. Алайдын дагы бир чабуулу, мыкты кесип берүү Илдар Аликперов. Айпанчан чыгарып бериш керек. Жок, сокку бар жана гол. Илдар Аликперов. 32-минутта кайталдан байкап көрөлү мен бул жерден. Кесип берүүсү бар жана өзү кирип барган. Жана Даро сок. Бир чабуулга камынып барышууда Алайдын оюнчулары Айпаттын ичинде киргизип берүү аткарды. Аликперов дагы. Ченка менен топталашты, бирок алдырып койду. Мамыралиев. Мишенкага калтырууда. Мишенкадан керме чыгарып берген тобу жана Мерк топту кабыл алды. Эмне жүрүш жасайт? Өнөктөшкө калтырылган пас. Кабелянский киргизип берүү. Мамыралиев баш менен жана гол! Кабелянскийдин киргизип берген тобу жана топ жерге тийип секиргенден кийин командасынын курамында дагы оюн көрсөткөн оюнчу. Бирок Алайдын учурларда алмаштыруу жасаш керек. Мыржа жана чабуулда Маматхановдон сейф бул жерде. Гөрмандар соңку минуттарда жандамышууда Алайдын. Бирок Сүйүнбек Мамыралиевден жараткан голу бул Гөрмандарды тынчтандырып жымжыртка калкан. Сенецкий чабуулда жана сокку. Кийинки соккуну Ислам Юнусов. 2-1. Жогоруда айтып жаткан жымжыртык кайра Сүйүнбаев стадионунда болуп жатат. Алдыга озуп кетти. Сенецкий топту төшкө кабыл алды жана дарбазачыдан кайткан топту Калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Дордой командасы 2-1 эсебинде Алай командасын жеңип олтурат жана бир тепкич алдыга жылалды Дордой командасы. Ошону менен катар эле Алай командасын лидерликтен артка тартып түштү десек дагы